Бактыгүл документацияны тигил жерге толтуруп. Бүгүнкү күндө коронавируска каршы вакцина алган адамдардын саны өлкө боюнча 20 миңге жетти. Алардын арасында Борбор калаанын айланасындагы жаңы конуштардын жашоочулары да бар. 65 жашка чейинкилердин бардыгы Кытайдан келген Sinopharm. Ал эми 65 жаштан жогорулар Орусиянын Sputnik V вакцинасы менен эмделишүүдө. Чоңдор менен катар балдарга да улуттук календардын негизинде эмдөөлөр жүргүзүлүүдө. Калыс Ордо конушундагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министринин биринчи орун басары Ализа Солтонбекова келип эмдөө иштерин көзөмөлдөдү. Ал эки өлкөдөн келген вакцина тең сапаттуу жана коопсуз дейт. Бүгүнкү күнү бизде жумалык жүрүп атат. Бул жумалык Кыргызстанда 18 жылдан бери жүрүп келет. Натыйжасы аябай жакшы. Канча деген оорулар ушу 5 жашка чейинки балдарга атайын ошол вакцина прививка кылгандыктан бул ошол балдардын ден соолугун алдын алуу иш-чараларды жүргүзүү менен ден соолугуна пайдалуу да. Анан азыр мынакей стартты биз атайын жаңы конуштардан баштадык. Бишкектин тегерегинде 47 конуш Бишкектин өзүндө жана 13 мыйзамсыз конуш бар. Ар бир конушта эсептесек 2000ге жакын адам жашайт. Аларда ошо 5 жашка чейинки балдардын учетун жүргүзүү, аларга ошо прививкаларды убагында саюу маселеси, аларга ден соолугуна жана кош бойлуу айымдарды кароо ушул мыйзамсыз конуштарда оор болуп келет бүгүнкү күнгө чейин. Ошондуктан азыркы акция ушул жерде башталды.